Кыргызстан эгемендүүлүк жылдарында көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрдү. 2010-жылдын апрелинен жана жаңы конституциянын кабыл алынышы менен өлкөнүн жаңыланышына, жанданышына жол ачылды. Парламентаризмдин өнүгүүсү анын негизги багыты болуп калды. Мамлекеттик түзүлүш бийликти бир адамдын колуна топтолушуна жол бербейт. 2010 жылга чейин аткаруу бийлиги президенттин колунда болчу. 1996 жылкы референдумдун алкагында конституцияга өзгөртүүлөр киргизилип, кийин супер президенттик башкарууга жол ачылган. Ал негизги укуктук принципти, бийликти бөлүштүрүү принцибин четке какты. Семейно-клановыйдан бул үй бүлөлүк кландык башкаруудан да эле мурун коркуп калганыбыздан айтып атабыз. Бул жерде эмне үчүн мурунку эл коркуп калды? Адилеттүүлүк жок болгон. Адилеттүүлүк болсо, сот көз карандысыз болсо, клановый башкаруу болобу, жакындарынан бийлик алып келеби, туура эмес иштеп атканда сотко берсек, ошол сот чечим чыгарып берет. Бул жерде мыйзам бузулуп атат, бул мыйзамсыз иштеп атыптыр деп туруп, ошондой болгондо бул коркунучу жок болуп калат. Натыйжада 2005 жылы 24 мартта тюльпан революциясы орун алды. Элдин нааразычылыгынын эң негизги себептери президенттин уулу менен кызынын парламенттик шайлоого барганы, 2002 жылы Аксы район Боспек айылынын карапайым элине каршы ок атуу болгон. Ошол күндөрдө курман болгондордун жаркын элеси дагы да элдин эсинде. Президент өткөн ишемби 17 мартта Аксы окуясында курман болгондорду эскерди. Сооронбай Жээнбеков 2002 жылы Аксы окуясында жана 2010 жылы апрель окуясында эркиндик жана адилеттик үчүн курман болгондордун эстелигине гүл койду. Ошол эле күнү президенттин аппаратынын жетекчиси Мухаммедкалы Абулгазиев премьер-министр Сапар Исаковдун катышуусунда Боспек айылында эскерүү аземи өттү. Президенттин аппаратынын жетекчиси Сооронбай Жээнбековдун кайрылуусун окуду. Аксы окуясынын тарыхый мааниси терең жана мазмуну бийик. Бийликтин ээси эл, калыстыктан тайган бийликке эл эч качан моюн сунуп бербестигин, эрки майтарылгыс экендигин көрсөттү. Уюткулуу элибиздин намысын козгоп, мекенчилдик сезимди ойготту. Эгемендүү Кыргызстандын соңку тарыхында адилетсиздикке жана мыйзамсыздыкка каршы жалпы элдик күрөштүн башатын айланды. Кийинки элдик эки революцияна дем берди. Эркин мамлекет элибиз үчүн өмүрдөн да кымбат дөөлөт экендигин айгинеледи. Өзүнүн кайрылуусунда Сооронбай Жээнбеков 2002 жылдын 17 марты эгемендүү Кыргызстандын тарыхында өзгөчө күн катары калаарын белгилеп, карапайым эл үй бүлөлүк авторитардык режимге каршы чыкканын айтты. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берип жатып, мындай деди. Мен айтып коеюн, алды эч качан мен кириштирбейм, бир туугандарымы, ага мен жол бербейм киришкенге. Мен Бакиевдин, Акаевдин ачык айта биринчи жолу айтып атам фамилияларын, Алланын тагдырын көргөмүн, өз көзүм менен, мен андай болгум келбейт. Мен дагы 6 жылдан кийин Кудай кааласа, Кудайым буйруса, насип кылса, сыйдангарда, элдин арасында, көчөдө башымды көтөрүп басып жүргүм келет мен дагы. Мен эң негизги максатым ушул. Мени ишке киргенде чыкканым ойло дейт. Мен ишке киргенден кийин мен чыкканым ойлойм. Ошон үчүн мен күн-түн мени шайлаган эл үчүн, кыргыз мамлекет үчүн ишти алып барып берем. Мына ошону силерге айтып коеюн дедим. 2005 жана 2010 жылдардагы революциялардын негизги себеби үй бүлөлүк башкаруу болду. Ал эми эки качкан президенттердин тагдыры кыргыз элинин чечкиндүүлүгүн жана тайманбастыгын дагы бир ирет далилдеди. 2010 жылы тилекке каршы курман болгондор да болду. Бирок элдин эрдиги коомду өзгөртө алды. 2002, 2005 жана 2010 жылдардын сабактары бизди кайра артка тартпастан алдыга умтулуп жашоого дем берип турат дешет жарандарыбыз. Убактылуу өкмөттүн тагдыры ошондо ошто чечилип калган. Бакиев деле стратегиялык жерге олтуруп туруп, түштүк резиденциядан башкарып атам деп башкарып ошого умтулду. Бул ошого мүмкүнчүлүк берген жок. Министрликтердин баары көчүрүлүп, МЧС болсо уже барып ал жакта иштеп аткан, калгандарын болсо акырындык менен көчкүлө бүт түштүктө эме кылабыз деп, ошол жакта элдин кулагы деле көнүп калган түштүк резиденция деген сөзгө. Кыргызстанды федеративдүү мамлекет кылалы, референдумда ошол маселе да коюлсун, түштүк Кыргыз демократиялык республикасы бололук, түндүк дагы демократиялык болуп өзүнчө болсун да эки федерациялык кылалы деген бир бул федеративдик болгонго бизде эч негиз жок. Ошондо республиканы эки бөлүп таштаганга аракет кылып башташты. 15
апрелде Жалал Абадта бийликти алмаштырып ташташты. Ошол даярданып атты, булар план түзүп алып, биринчи пункт Жалал Абадты алып, бийликти Айгерге Фазил Рахмановду коюп туруп, анан Ошто бийликти алалы деп Ошко жөнөштү. Ошко барып, ал кезде Ошто губернатор, азыркы президент Жээнбеков Сооронбай губернатор болчу. Аны алып, ал жашырган жок. Ошто губернаторду алып, ошол түштүктөгү резиденциядан башкарам мамлекетти. Жээнбеков корккон жок. Ошко барып, митингди уюштуруп сүйлөп атканда, буларды кууп чыкты Оштон. Алар куралданган, автоматчан, жиптер менен барышкан. Ошондо азыр ойлосом, аябай рисковать эткен экен. Жээнбековдун олтурган имаратынын ичинде деле, жанында иштеп жүргөндөрдүн ичинде деле Бакиевди колдогондор толтура эле болчу. Бакиевчилер барып туруп бул кишини жок кылып койсо деле, силовиктер муну изилдемек эмес. Бул жерден 87 кишини аттырып коюп кетип калган киши. Өздөрүнө кызмат кылып жүргөн адамдарды четинен өлтүртүп, мына Садыркуловго окшотуп, андан булар кайра тартпайт болчу. 2010 жылдан тарта өлкөбүз парламенттик демократия жолуна кадам таштады. Ал эми 2016 жылдын декабрында конституцияга өзгөртүү киргизилип, референдум өткөрүлдү. Президенттин укуктары күчөтүлбөстөн кыскартылды. Ошону менен катар президент бир гана ирет 6 жылга шайланат деген берени өзгөртүүсүз калды. Атамбаев показал, что высокопоставленный государственный деятель. Жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматкер эң биринчиден мыйзамга таянышы керектигин Атамбаев көрсөттү. Ал конституцияга ант берген. Ошондой эле болуш керек. Менин оюмча Атамбаев эки революцияны баштан өткөргөн адам катары мурдагы президенттер өзүнүн укуктарын өткөрүп берүүнү каалабагандыгын жакшы түшүнгөн. Ошондуктан алар өзүнө ылайыктап конституцияны жазып алышкан. Мен Атамбаев менен Жээнбековду бөлүп карай албайм. Себеп дегенде алар бир партиядан чыккан адамдар. В том, что прежние президенты не хотели исходить из уже действующей конституции, и поэтому постоянно переписывали ее под себя. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки вот я не разделяю Атамбаева и Жээнбекова. Знаете, вот это все равно люди, которые вышли из одной партии, это политики, которые соратники. Кыргызстандын саясий тарыхында үй бүлөлүк кландык башкаруу жакшылыкка алып келбеси анык болду. Эгемендүү кыргыз эли тиранияны, диктатураны жана үй бүлөлүк башкарууну дагы кабыл албайт. Президент Сооронбай Жээнбеков 2002 жылдын 17 мартындагы аксы окуяларына байланыштуу кайрылуусунда баса белгилеп өткөндөй, эзелтен эркиндикти туу туткан элибиз өлкөбүздө кландык башкарууга жол бербейт.